Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши мен Кубанычбек Осмонбеков. Көп мекендештер биздин кеңсеге Россия жергесинин жарандыгы алуу боюнча кайрылып жатат. Жарандык алуунун негизи бир нече жолдору бар. Биринчиден, эгерде жакын тууганыңар, ата энеңер, же балаңар, же келинчегиңер Россия Федерациясынын жарандыгын алган болсо, ошонун негизинде, муну орусча айтканда основание деп коет, ошонун негизинде Сахарова борборуна барып, ошол жерден тапшырып алсаңыздар болот. Экинчи жолу болсо, эгерде силер Россия Федерациясында официалдуу түрдө иштесеңиздер, эгерде сиздин жумуш берген начальнигиңиз налог төлөп турган болсо, пенсионный фондко налогторду сиз үчүн төлөсө, бул да основание болуп эсептелинет, анда да ала аласыз. Үчүнчү жагы болсо, эгерде сиздин ата энеңиз Россия Федерациясында, атаңыз Россия Федерациясында аскер болуп кызмат кылса, совет доорунда, ошондо дагы бул основание болуп эсептелинет, анда да алсаңыздар болот. Төртүнчү жолу болсо, эгерде Россия Федерациясында силер билим алып туруп, ошо билимдин негизинде, дипломдун негизинде, мамлекеттик дипломдун негизинде алсаңыздар да болот. Эгерде такыр эле основания жок болсо, анда атайын квоталар бөлүнөт, РВПга бөлүнөт. Ошо квотанын негизинде заявка тапшырып туруп алсаңыздар болот. Биз ошо Кыргыз диаспора кеңеши адистерди ушул жааматы боюнча тактадык. Ошо адистердин номерлерин силерге жазып коем. Ошол адистерге чалсаңыздар, толук маалыматты жарандык алуу боюнча силерге айтып берет. Сак саламат болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Дагы ушундай роликтерди биз Кудай буйрса чыгарып турабыз. Көрүшкөнчө мекендештер.